Саламатсызбы, Данияр Төреғазиевич. Мына бүгін кечинде социалдык тармактарда сиздин кабинеттеги видео боюнча ушул коомчулукка өзүңүз кайрылуу жасап койсоңуз, деги эле эмне болгон видео, ал кабинет кайсыл кабинет эле, бүгүнкү күндө суроо көп, ушул суроолорго жооп берип койсоңуз. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу кыргызстандыктар, мына бүгүн социалдык тармактарга 1 саат мурда видео тарады. Ал видео мага түштө келип түшкөн, түштө мага балдар жөнөтүп, ушул жерде ушундай видеону биздин блогерлерге, кыздарга, балдарга жөнөтүп атат. Ушуну элге жарыя кылабыз деп атат экен. Ушуну чыгарып бергиле деп ар кимден суранып атат деген маалымат түшкөн. Ал видеодо көрсөтүлүп аткан баягы окуя боюнча мен өзүмдүн оюмду билдирип коюуну туура көрдүм. Мына ал 1 жыл мурдагы видео. Мен өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушу бутун кокустатып алып, операциядан кийинки келген убагым болчу. Ал жерде видеодо 2 балдак да көрүнүп турат. Балдак менен жаңы басып баштаган учурум. 1 жыл мурда социалдык маселелер боюнча губернатордун орун басары болуп, башка кабинетте отургам. Ал тигил кабинет. Ал жердеги столдардан эле көрсө болот. Мына азыркы кабинет, мен 1 жылдан бери ушул жерде отурам. Губернатордун 1-чи орун басарынын кабинети. Мына ал жердеги столдардан кабинеттин түзүлүшүнөн эле көрсө болот. Ал ошол кабинетте 1 жыл мурда тартылган видео. Ал жерге дагы видео камераны мен өзүм орнотком. Мына бул кабинетке дагы азыр атайын видео камераларды орнотуп коюп отурабыз. Себеп дегенде мындай окуялар болуп, ичине келип акча таштап кетип, башка келип, анан сыртыбыздан келип, мынакей акча таштадык деп баягы бир жалган жалааларды жаппасын деген ойдо. Мына түздөн түз ал кабинетимде дагы видеолорду, мына видео камералар бул жерде дагы турат. Датчиги менен бул ким кыймыл кылса, башка кылса ушул жерде сразу тартып алат бүт бардык нерсени. Анан мына кабинеттин ичинде ушундай окуялар тиги болгондугуна байланыштуу атайын ушу элге көрсөтүп түшүндүрүп коюуну туура көрдүк. Ал кабинеттеги кирген адам жанагы 1-чи мурутчан туруп аткан адам бул Керим Макеев деген байкебиз. А киши мына азыр келип менин жанымда турат. Керим Макеев агам ошол убакта атайын келип мени ушул операция болгондон кийин Данияр больницага бара албай калдым. Ушул эмеге тиги обед ичип коюш ушул акчага мен керосин боюнча келишимим бар эле, ошол жерге шашып атам деп анан бир жумуш дайындаган, ошол жерде бир маселе болуп атат. Ушуга бир жардамың болсо, колдон келсе ошого жардам бер деп. Мен колдон келишинче аракет кылам дегем. Ал жерде эч кандай бир коррупциялык элемент же атайын акча берип же бир башка бир маселелерди бүтүрөт деген маселе жок. Мына Керим акенин өзү дагы турат. Бул кишиден да уксаңыздар. Керим мырза, ошол видеодогу сиз берип жаткан акча эмне себептен берилди? Ушул боюнча сиздин өзүңүздү уксак да. Ал эми ал 1 жыл мурда кал башка кабинетте отурчу болчу, бир кокустук болуп бул бутун оорутуп алганда мен больницага сурап бара албай калгам. Анан ошого келип эми больницага сурап бара албай калдым. Мунага бир жакшы обед ичсек болот эле, бир чай ичип кой, обед кылып кой деп эле келип, анан бир иштер болуп, бир 2 суранычтар бар, колуңан келсе жардам берип кой деген эле сураныч болгон. Ал жерде эч кандай бир мындай бир башка бир мындай бир жаап жашыра турган эч нерсе жок. Мен гана өзүм гана атайын чалып, Данияр больницага бара албай калдым, каяктасың, жумушка чыгыпсың, сени бир сурап коеюн деген эле максатта келгемин. Башка болуп, ал жерде эч кандай башка эме жаман нерсе жок. Ошол эле видеодо Кара Суу районунун акими дагы жүрөт да. Бул боюнча эмне деп айтасыз? Кара Суу районунун акими Турузбек Молдобекович Ногоев, эми ал убакта баштап биз дайыма чогуу иштешип жүрөбүз. Эми ал дайыма эле биздин кабинетке келип турат, сүйлөшүп турабыз, маселелер бар, башкалар бар, талкуулайбыз. Анан ал жерде конверт тиги берип аткан нерсени тартып туруп, ал конверттин ичинде мен акча алып атамбы же акча берип атамбы, ал эч кандай маселе жок. Мына ошол конверттер боюнча мен атайын көрсөтүп коюуну туура көрдүм сиздерге. Бизге эми арыз менен, ар кандай каттар менен эл кайрылып келет. Мына ошол конверттердин баардыгы. Мына мисалы конверттер турат. Мына менде мынанча конверт бар. Мына өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Кийин жашырды, башка кылды дебесин. Жана акча менен берди деген конверттер мына. Данияр Төреғазиевичке деп мына жаңы жылдык куттуктоолор мына жерде турган эмелердин бүт бардыгы ушундай болуп келет. Мына жаңы жылдык куттуктоолор ушунун көбү мына кайсы ишканалар куттуктаса ошолордун куттуктоолору мынакей. Мынакей Данияр Төреғазиевичке деп турат мисалы. Ушундай болуп келген конверттер толтурат. Арызданып келишет мынакей. Анан ошол арыздардын бирөөсүн берип аткан учурум бул. Биз мисалы ал жерден Турузбек Молдобековичке бир акча берди же тиги бу деген маселе болбош керек. Мынакей конверттер. Ал жерде бир ак конвертти көрүп атат. Турузбек Молдобекович ошонун чөнтөгүнө
салып атат. Эми отуруп салып аткандагы нерсени баягы тартылды деп ошону чыгарып атышат. Мынакей конверттер. Андай конверттер бизде жайлайт бул жерде. Анан ошол негизде тиги Турсбек Молдобековичтин экөөбүз отургандагы нерсени тапкан экен. Ал жердеги маселе боюнча Турсбек Молдобекович бүгүн дагы мына Кара Суу районунун акими, мына агиши дагы отурат. Бул киши менен ортобузда кандайдыр бир коррупциялык элементтер, же бир акча алуулар болсо, башка бир маселелер боло турган болсо, анда менин үстүмөн ошол 1 жыл мурда эле айтып чыкмакта мындай маселе болду, же мындай бир маселе чечилди бир жерден деп. Турсбек Молдобековичтин өзүнөн дагы атайын угуп көрсөңүздөр болот. Турсбек Молдобекович, видеодо сиздин ушул конверт алып атканыңыз көрүнүп турат. Бул боюнча өзүңүз кандай комментарий бересиз? Саламатсыздарбы? Чындыгында бул 1 жыл мурун болгон окуя. Эми Данияр Төрөгазиевич көп социалдык тармактарга чыгып, көп маселеге аралашкандыгына байланыштуу ушул Кара Суу районунун тургундары дагы, жамааттар дагы кат жүзүндө Данияр Төрөгазиевичке кайрылуулар болгон. Ошол кайрылуулардын бири да мага кат жүзүндө Данияр Төрөгазиевич ушул маселени карап коюңуз деп берген болчу. Башка эч нерсе жок. Анан эми урматтуу кыргызстандыктар, мына улуу орозо айында турабыз. Бул жерде биз актана турган эч нерсе жок. Акча болсо, ошол берип аткан акча болсо, бул атайын бир кызматтар тарабынан тартылган видео болсо, келип ошол убакта акча болсо, конверттин ичинде анда ошол акча менен эле кармайт. Себеби муну жакшы билесиздер. Андай нерсе пара деп атайын жазылып, краска менен акчага белгиленип, анан берилет. Андан кийин эле келип укук коргоо органдары аларды кармайт. Эмне болгон акча, кандай парабы, пара эмеспи деп. Эми бул өзүбүздүн эле баягы ичибиздеги тийиштүү кызматкерлердин эле жасаган провокациялык бир окуясы деп ошол катары гана кабыл алам мен. Мына өзүңүздөр билесиздер, 1 жыл 9 ай мен ушул жерге президенттин жарлыгы менен атайын кызматка келип даярдалып 1 жыл орун басар болуп иштедим губернатордун. 1 жыл мына биринчи орун басар болуп ошол кызматты аркалап атам. Ошол жылдын аралыгында 1 жыл таза толук иштедим. 9 ай деген себеп дегенде ошо 9 айында мен бутум кокустап калып, 2 жолу ошол операция болуп, ооруканаларда жатып, ошондон кармалып калдым. Мына 1 жыл таза иштеген убакыттан бери 1 гектар, ошондо 1400 гектар биз жерди мамлекетке кайтарып алып турбуз. Бир топ деген кызыл сызыкка сызып чыгып кеткен имараттарды буздурдук. Мамлекеттин эсебинен туура эмес жасалып кеткен, мамлекеттик актылар менен берилип кеткен жерлерди, имараттарды мамлекеттин эсебине кайрыдык. Анан албетте ошол адам кантип бирөөлөргө жагат. Бул жердеги ошол мыйзамды уруу ойногон, мыйзамды тебелеп тепсеп, акчасы менен, таанышы менен маселелерди бүтүрүп, акча берип, жерлерди алып, башка кылып жүргөн адамдардын кекиртегине сайылган тикен болуп турганыбыз бул өзүбүзгө дагы маалым. Биз өзүбүз дагы ушу жүргөн жерибизде коркуп жүрдүк. Кайсыл учурда ким келип чаап кетет, кандай кылып кетет, эмне кылып кетет деп үйгө кирип атканда дагы подъездтерди карап корккондон ошондой эмеде иштедик, шартта иштедик. Мен эч убакта өкүнбөйм бул жерде кызмат кылганыма. Бул өтө чоң, биз үчүн чоң мектеп болду, саясий мектеп болду. Аткаруу бийлигинин ичиндеги бир топ нерселерди көрдүк. Анан ошондой жерлерин алдырып аткан, имараттарын алдырып аткан, кызыл сызыкка сызылып кеткен имараттарын буздуруп аткан адамдар албетте бизге каршы кутумдуктарды уюштуруп, ар түрдүү иштерди жасашты. Ал белгилүү. Мына бүгүн дагы жасап атат. Ушул чыккан видеодагы мага ошо балдар чалып айтышты. Ушинтип сиз жөнүндө бир видео дайындап атат экен. Ошолор чыгат экен, бүгүн ошону чыгарган жатышат деп да айтты. Мен бул жерде эч кандай актанууну көрбөй турам. Мен актана турган дагы эч кандай бир иш кылган жокмун. Эгерде мына орозо күнүндө турабыз, эгерде бирөөлөр кандайдыр бир жаман аракет кылган болсо, ошондой кутумдук аракеттерди кылган болсо, бүт бардыгына Алла тараза, Алла сынчы демекмин. Бул нерсе дагы адамдын адамга кылган жамандыгы, бул адамдын өзүнө кайтып келе турган нерсе. Бул жерде кызматта устун болуп кармалып кала турган, жабышып кала турган эч ким жок. Биз бул кызматка өмүр бою жабышып же болбосо ушул жерде бир атадан калган мурас эмес. Биз кайсыл гана чечим болбосун, эгерде жогорку мамлекеттик жетекчилер ушул окуя боюнча карап көрүп туура эмес деген бир чечим кабыл ала турган болсо, кандай гана чечим болбосун биз аны аткарууга милдеттүүбүз, түздөн түз биз аны аткарабыз. Эгерде ушул нерсени көрүп, ушул нерсеге бизди күнөөлүү деп тапкан болсо,
кызматтан четтетүү башка деген маселелер боло турган болсо анын баардыгын кабыл алганга даярбыз. Бирок Алланын алдында биз айтып коюшубуз керек, элдин алдында, Алланын алдында абийирибиз таза. Биз эч кимден эч кандай акчалык, коррупциялык элементтер менен иштеген жокпуз. Мына Турузбек Молдобековичтагы чоң ошол Кара Суу районунун деңгээлинде Ош облусундагы эң чоң райондун акими болуп кызматын өтөдү. Эгерде чынын айтышыбыз керек, эгерде биз ошентип акчалык, коррупциялык элементтер менен шугулданып аракет кылганыбызда, анда ошол жерге, элге кайрып алган, мамлекетке кайрып алган жерлерибиздин баардыгына акчалай бере турган болсок, азыр биз долларовый миллионерге айланмакпыз. Бул ачык эле сөз. Биз ошону албай, президенттин ишенимин бизге ушул мойнубузга жүктөп, жоопкерчиликти жүктөп, ишеним артып ушул жерге дайындагандан кийин биз өзүбүздүн абийирибиз менен келип иштеп кетели деген ниет менен жүрдүк. Мына бүгүнкү акыркы күнгө чейин ошондой иштедик. Мына Ош облусунда чындыгын айтышыбыз керек, бир топ адамдарга жардам бердик. Жетим жесирлерге, кары картаңдарга, карапайым адамдарга бир тобуна жардам бердик. Мен ал үчүн Аллага терең ыраазычылык билдирем, ошондой мүмкүнчүлүк бергендигине, ошентип элге жардам көрсөтүүнү ушу жүрөгүбүзгө салганына. Ал эми бир топ адамдарга чындыгын айтышыбыз керек, жардам бере албай калдык, жетишпей калдык, колубуздан келбей калды. Мен эгерде ушул кызмат учурунда кимдер менен бир колубуздан келбей калса, жардам бербей калсак, башка болгон учурлар болсо, мен карапайым элден чындыгында кечирим сурайм. Бул ошол иштеги гана биздин жетишпей калгандарыбыз, биз кыла албай калган иштер боюнча, биз жардам бере албай калган негизде гана айтып атам. Атак мен элдин алдында элдин рызкысын жеп, башкасын бир мамлекеттик бюджеттен акча жеп, коррупциялык элементтерге аралашып эч кандай иш кылган жокпуз. Кудай алдында муну мына ыйык орозо күнүндө так айта алабыз. Ал бул видео боюнча биздин актанууга дагы эч кандай негизибиз жок. Биз актанбашыбыз да керек. Себеби бул эч кандай кылмыш же мыйзам бузуу деп эсептебейм. Жанагындай айтылган маселелердин бүт баардыгы ошентип операциядан келгенден кийин куттуктап келгендиги, биз больницага бара албай калдык деп келгендиги бүт баардыгы анык. Муну жашыра турган эч нерсе жок. Анан анда дагы ошол сүрөт турат. Эрмек Муратбек уулу деген биздин өкүлчүлүктүн пресс катчысы, экөөбүз ал ошол кабинетте турат. Бул бир жыл мурдагы окуя. Анда дагы экөөбүз отуруп акча санап аткан жерин тартып чыгарган экен. Ал акча болгон, чындыгында болгон. Ал акчанын чыгуу эмесин айтып бере турган болсом, биз президенттин тапшырмасы менен областтын атайын стратегиялык өнүктүрүү программасын иштеп чыгып, ошол жерде баардыгы губернатордун тапшырмасы менен бүт баардыгыбыз сүйлөшүп туруп атайын ролик жасатканбыз. 15 минуталык ролик тартылган. Ошол роликти тартууда биз компаниялар менен сүйлөшкөнбүз. Ар бир компания менен сүйлөшүп, ошол Ош облусунда роликти тартала турган медиа компаниялар менен сүйлөшүп, ана бир компания $3000 деген, биз $3000 болбойт, кымбат болуп калат. Андан арзаныраак компания тапкыла деп $2000 бир компанияны тапканбыз. Ал компания атайын келип бизде бүт райондорду кыдырып, райондун акимдери дагы билет ал жөнүндө баардыгына барып, жерлерде туризм боюнча, инвестиция боюнча, иштеп аткан өнөр жай ишканалары боюнча атайын материалдарды тартышкан. Ал жерди биз сомго бөлгөндө $2000 140 000 сом болот. Анын биз 100 000 сом акчасын биринчи бергенбиз ал балага. Ошол акчаны маалымат катчы Эрмек Муратбек уулу экөөбүз эсептеп аткандагыбызда ошону тартыптыр. 100 000 бергенбиз, 40 000 кийин берүүгө сүйлөшүп, бирок бир топко чейин бере албай жүрдүк. Бир 3-4 айга чейин кечиктирдик, себеби акча болбой жатты. Ал бала дагы улам келип бизге кайрылып атты, ошол акчаны тездетип берсеңер жакшы болот эле деп. Анан акырында 40 000 сомун таап, ал балага ошол 40 000 сомду бергенбиз. Ошо менен 140 000 сомго 15 мүнөттүк ролик тартылган. Аны ал бала дагы тирүү, бүгүнкү кезде ал бала дагы өзүнүн чындыгын айтып, ал нерсени тастыктап бергенге даяр. Мына азыр Эрмек Муратбек уулу дагы мына жанында турат, биздин пресс маалымат катчы. Ал акча каяктан эмне болуп, экөөбүз эсептеп отурганыбызды Эрмектен дагы уксаңыздар болот. Жанагы соц тармакта зам губернатордун видеосу тарап аткан жерде мен дагы ошол акча санап аткан жерим түшүптүр. Мен түшүндүрүп берип койсом, мен атым Эрмек, фамилиям Муратбек уулу. 2021 жылдын апрель айынан бери, тактап айтканда 2 жылдан бери мен ошол Ош облусунун губернаторунун пресс катчысымын. Былтыры 2022 жылы февраль айларында жетекчиликтен мага айтышкан облустун өнүктүрүү боюнча видеоролигин тартышыбыз керек деп. Бул 2021-2026 жылга карата пландар. Ал жерде туризм багыты бүт тармакты камтыган, ошол биздин мындай бренд боло турган, Ош облусунун жүзү боло турган ролик тартылышы керек деп мага тапшырма келген. Ошо тапшырманын негизинде Оштогу бир катар студиялар менен сүйлөшкөнмүн. Баардыгынын баасы ошол 15 минутталык видеонун, 7 минуттан 15 минутталык видеонун баасын $3000 деген.
келип анан бул жигит менен сүйлөшкөнбүз $2000. Доллар менен сүйлөшкөнбүз. Баасын көчүп жетекчиликке айтып, жетекчилик менен макулдашып, анан бул жигитке айтканмын мен. $2000 болот экен, кандай кылып берели дегенде, бул айткан. Каласаңар доллар менен бергиле, каласаңар сом менен бергиле деп. Сомго чакканыбызда 140 000 сом болгон. Бул экөөбүз ушул марттын аяктарында бермей болгон, бул роликти бермей болгон. Марттын аягында ушул бизге ролик керек болуп калды. Делегация болуп бир жакка чыкканда ошол роликти презентация кылабыз деп керек болду. Анан студияга барып берип тур видеону десем, акчасын сурады. Акчасын берсеңер эле видеоңорду берем деп. Ошондо мен кеп жетекчиликке айтканмын. Анан жана видеодо сурап атпаймынбы, доллар менен бекен же сом менен бересиздерби, эмне менен бересиздер деп сурап атам. Беришсинби деп анча-мынча адамдар жазып, андай эмес, берсинби деп сураганмын. Дегенде сом менен берген. Биринчи бул жигитке мен 100 000 сом бергем. Ошол видеодогу ошол алып аткан ошол 100 000 сом ошол видео роликке берилген. 40 000 сомун андан кийин кечиктирип берген да. Ошо өзү делет да. Мен атым Кыял Кубанычулу, парламент деген студияны иштетебиз. Былтыры ушул Эрмек видео ролик тартышыбыз керек болуп администрацияга деп калды. 1 ай тарттык, 1,5 ай тарттык окшойт. $2000 сүйлөшкөнбүз. Мага сом менен деле берер, доллар менен деле берер дегем. Видео даяр болду. Даяр болгондон кийин акчаны бергиле, анан видеону берем дегем. Булар мага Эрмек 100 000 сом берди биринчи, кийин акча жок болуп 40 000-ine 1 айдан кийин алдым. Ошол учурда кабинеттин ичине тартып калып, кабинеттин сыртында эле бул күтүп турган. Ал 100 000 сом менин колумда ошол санап бүткөндөн көп болсо 15 секунд эле болгон да. Алып чыгып эле буга бергенмин. Алып кеткен. Ал жерде эч кандай саясатташтырууның кереги жок деп ойлойм менчи. Азыр ушул социалдык тармакта сиздин кабинет жөнүндө сөз болуп атат да. Бул жерде бир эле кабинетпи же дагы кошумча кабинет барбы? Бул жерде дагы кошумча кабинет бар. Бул биринчи орун басардын кабинети. Ал кабинетте бир эле бөлмө кичинекей. Бул жакта дагы бир бөлмө бар. Бул эс алуучу бөлмө деп айтылат. Мына эски баягы эле Советтер Союзунун убагындагы кабинет. Ошол мебелдер, ошол эле диван. Бул жерде документтерди сактайбыз, папкалар менен, ичине кийим илебиз бул жагына, бул жактарына жабык турат. Бул жерде холодильник бар, мынакей холодильниктин ичинде ар кандай баягы суусундуктарды, башкаларды салып койгон учурлар болот. Мынакей кабинет, холодильникти ачык эле көрсөтөлү. Бул мына курут, баягы ноокат куруту, тыгыт кошулган, чөбөгө кошулган ноокат куруту. Мына кабинеттин эмеси. Сейф болсо турат, мына сейф турат, сейфтин ичинде андай деле коррупциялык элемент кыла турган деле эч нерсе жок. Мына мен сейфти деле кыра көрсөңүздөр, мына азыр деле ачып көрсөтө алам. Сейфен бул кадимкидей эле баягы сейф. Документ сактай турган, башка кыла турган, мунун үчүн ачылыш, жабылышы дагы ушундай кыйын эме, себеби бузулуп кала берет, ушундай ачылбай калат, жабылбай калат, ар кандай немелер болот. Анан эми ушул нерсени баягы тартып видеого чыгарып эме кыла тургандай эч кандай маселе болгон эмес. Муну азыр мен өзүм да ача албайм, себеп дегенде бул ушинтип баягы залог бузулуп кала берет. Эс алуучу бөлмө экен да демек. Бул эс алуучу бөлмө. Мына бул жерде дагы камера койдурганбыз. Атайын ушундай бир балекеттер болуп кетпесин, эртең жана жаап бир нерсе кылбасын деп бул жакка дагы атайын кабинетке камераларды койдурганбыз. Азыр эми айта турган нерсе, мен таң кала турган нерсем ушул. 1 жыл мурдагы баягы окуяны эмне себептен, эгерде ошол жерде коррупциялык элементтер боло турган болсо, ушул видеону чыгарып аткан адамдар эмне себептен аны жашырып кармап жүрдү? Ошол таң калышты. 1 жыл мурдагы окуяны анда ошондой эле укук коргоо органдарына берип, мына мындай коррупциялык элементтер болуп атат деп ошону бир тергөөгө берип, анан кийин ошол убакта эле чыгарса андай мүмкүнчүлүк бар болчу. Анан ушул кезге чейин катып жүрүп, анан 1 жылдан кийин ушул окуяны бүгүн болгондой кылып көрсөтүүгө аракет кылып аткандыгы ушул мени албетте өкүндүрөт. Мен дагы бир жолу айтам, мына 1 жыл 9 ай иштедик. Бул Алланын буйругу, эң биринчи Алланын буйругу. Мына мамлекет башчысынын ишеними, бизге жоопкерчиликти жүктөп ошол жерге барып эл үчүн иштеп бергиле, коррупциялык элементтердин баардыгын жойгула. Ошолусунда абал чындыгын айтканда оор саясий абал, жер боюнча мафия абдан күчтүү кетип атат, ошонун баардыгын токтотосуңар деген ишеним менен жиберген. Мен толук ишеним менен айта алам, биз ал ишенимди актадык, эмгек кылдык, иштедик.
эч кандай бир коррупциялык элемент кылып, башка кылып миллиондогон акчаларды бир жыйнап алган жерибиз жок. Андан Кудай сактасын. Андайдан алыс болуп иштедик. Муну карапайым эл дагы, бизге келип аткан адамдар дагы билет. Мына менин приемныйма келип аткан адамдардын бардыгы билет. Анан 4-үнчү дагы видеодо көрүнүп аткан нерсе бул менин катчым. Бул менин эле катчым эмес. Бул 2 орун басардын катчысы. Бул мына бул жерде сыртта приемный деп коебуз. Катчы отура турган атайын жер бар. Бизде эме баягы шартка байланыштуу 2 орун басарга бир катчы, себеп дегенде бюджет тартыш, акча тартыш, анан бир катчы отурат. Мына бул мен бул жак кабинетте отуруп жүргөм. Мен жана видео тартылып, алдагы соцсетке чыгып аткан мына ушул кабинет. Бул азыр Манапов Рүстөм Ибраевич деген орун басар ушул жерде отурат. Мен ага чейин ушул жакта отургам. Жанагы видео ушул кабинетте тартылган. Мына ушул катчы кызым, бул катчы кызыбыздын айлыгы мына айлык көтөрүлгөнгө чейин ошол убакта видео чыккан убакта 6000 сом, 8000 сом айлык алчу. Анан мен бул кызга постоянно өзүбүздүн жаныбыздан карап бир 2000 сом, 3000 сом жол киресине, тамак ашына деп анан берип коет элем, жазбай. Мынакей эми колдон келген ушул болбосо андан да көп берет элем. Эми сен жол киреңе, тамак ашыңа деп пайдаланып тур, айлыгың аз башка деп берип коет элем. Ал кыз деле бүгүнкү күндө тирүү, бүгүн дагы иштеп атат. Ал кыз дагы өзүнүн оюн айтат, ал дагы подтверждать этет биздин сөзүбүздү. Бу жерде эч кандай ал кызга бир акча берип же башка деген маселе болгон эмес. Ал дагы бирөөнүн алмончоктой кызы. Эртең видеодо чыгыптыр, анан ал кызды дагы ушул нерсеге аралаштырып кошкону мен көпчүлүктөн суранат элем. Ал кыз дагы өзүнүн оюн айтат. Бул жерде эч кандай коррупциялык элемент жок деп ойлойм. Биз президенттин ишеничин толугу менен актадык, колдон келишинче иштедик. Аны бүт социалдык тармактарда атайын чыгарып, видеолорду тарттырып, мына 1 жыл 9 айдын ичинде биз эсептеп көрдүк 74 видео чыгарыптырбыз. 74 видео, бул 74 жерге барып текшерүүлөр жүрдү деген сөз. Ар бир текшерүүнү бар видеого тарттырып жүрдүк, себеп дегенде артыбыздан кийин бир туура эмес сөз жабышпасын, ушактар жабышпасын дедик. Мына акыркы окуя Нурабад айыл өкмөтүндөгү 13 гектар жерде сугат жер, каналдын жээгиндеги, жолдун трассанын боюндагы, айылдын жанындагы жер, ошол жерди чекке бөлдүрүп беребиз деп 291-токтом менен аракеттер болгондо ошол жерге барып атайын комиссия менен ал жерди токтоттук. Ал жер бизге жеткен баягы сөздөр боюнча атайын бир 150 адамга чекке бөлүнүп кеткен, алдын ала список түзүлүп калган деген дагы маалыматтар бар. Мына ошондон кийин анан бизге каралоолор бүт бардыгы башталды. Ар кандай каралоолор жүрүп атты. Өзүңүздөр билдиңиздер, социалдык тармактарда ар нерселер жазылып атты, башка болуп атты. Эми бүгүн ошол ак менен каранын күрөшүнүн жыйынтыгы мына бүгүн келип чыкты деп ойлойм мен. Бирок биз ак иштегенге, так иштегенге, бардык маселени ушу элге, карапайым элге жардам берип иштегенге толугу менен аракет кылдык. Бүгүн ак менен каранын күрөшү ушундай жүрүп атат. Мындан ары дагы уланат. Бул орундарда мисалы ким гана келбесин бул кызматка, ал өзүнүн ишин улап мындан ары дагы иштейт. Буга эл тараза, эл сынчы, мезгил сынчы дейт. Убакыт өтөт мунун бардыгына. Ошол убакта чындык ким тарапта болгон, кандай болгондугун менимче убакыт өзүнүн чекитин коет. Мен ушул 1 жыл 9 айдын ичинде мага колдоо көрсөтүп иштеп берген бардык адамдарга, бата дуаларын берип жаткан ушул карапайым адамдарга бардыгыңыздардан Алла ыраазы болсун деп айтмакчымын. Мен дагы терең ыраазымын. Мен жанымда тегерегимде бир топ балдар жүрдү, акыйкат үчүн, чындык үчүн. Биз дагы ушундай адамды күттүк эле, биз сиз менен аракет кылып элге жардам берип иштейли деген адамдар жүрдү. Ошол адамдардын бардыгына мен ыраазычылык билдирем. Бул эми бешене, бул тагдыр. Бүгүнкү күндө баягы жакшы Уинстон Черчиллдин жакшы айткан сөзү бар. Чындык чыркырап ордунда турганча калп дүйнөнү айланып чыгат деген. Эми бүгүн ушундай заманда жашап атабыз. Тилекке каршы адамды жамандоо, каралоо, башка деген окуялар бүгүн бул жөнөкөй эле нерсе болуп калды. Мына ошондой жамандоого биз дагы менин оюмча кабылдык. Мындан дагы убакыт өзүнүн мезгил, өзүнүн таразасына салып бир убакта чындык ким тарапта, акыйкаттык ким тарапта болгондугун айтат. Мен ошондуктан карапайым элдин бардыгынан ушул жерде колубуздан келишинче жардам берип, жакшы сөздөрүн уккан, жакшы бата дуба тилектерин алган адамдардын бардыгынан ыраазымын. Алла ыраазы болсун сиздерден. Мындан ары дагы биз ошол Кыргызстандын келечеги үчүн өзүбүздүн кызматыбызды кайсы жерде болбойлу кыла беребиз. Биз ага даярбыз. Кыргызстан биздики. Кыргызстанды биз өнүктүрбөсөк, биз кылмасак бүгүн эч ким кылбайт. Биз колубуздан келишинче ошол акыйкаттыкты алып келип ушул жердеги жер мафиясы менен
күрөшкөнгө толук аракет кылдык, бирок колубуздан келбеди, жеңиш башка кылыш колубуздан келбеди. Бирок бир топ багыттарды, бир топ жаңы издерди ушул коррупция менен күрөшкө, жер мафиясы менен айрыкча күрөшүүгө салдык деп ойлойм. Андан ары дагы биздин ишибиз уланып кетет деген чоң ишеничибиз бар.